модун барып кетсе биз тыптынч жашайбыз деп. Жок. Кандай буйрук келсе кыйшасы узаттырып аткан жогорку кеңештин таркашына эч кандай себеп жок. Үч окууда бир өткөрүп жиберип Боло берет. кылгыла деген нерсесин кылып берип атышат. Мыйзам же бузулат, же бузулбайт. Мен түшүнө албай койдум да, кандай максат жатат? Бузулдубу, демек бузулду. Бүттү, ал оңолбойт, ал түздөлбөйт. Кайсыл президент келбесин карасак айланасында ошолор эле. Бүгүн көкөлөтүп, кучактап, шалпылдатып, өп, мактай берет, кучактай берет, эртеси тепкилеп жердин жет кабатына киргизе берет. Ойлоныш керек экенде, татыктуу же татыксызбы дегенчи. Шайлоо менен жеңишке кирип алып, жогорку кеңешке киргенин баары бактылуу эмес. Эрки жоктук, бул бактысыздык. Парламентти кантип күчтүү кыла алабыз? Мен бардык чиновниктерден бактылуумун, себеби эмнени кааласам ошону сүйлөдүм. Эркиндикти жакшы көргөн азаматтардын баарын тынчтык келген. Тирүү кезинде сыйлап ал, тирүү кезинде көкөлөтүп көтөрүп ал. Айланадагылар тазалаш керек да. Позициясы жок, принциби жок адамдар керек. Бизде жайлоодо. Дүйнө менен мыйзам менен жашайт деген азаматтардын да баары кетти да. Репрессия деп репрессия бүткөн доор келбеди. Анан бүгүн Кыргызстанда аталык бар деген сөз бул. Эфир башталганча ушундай деп келишип алдык дагы. Эфир башталганда сиз өзүңүз кожоюнуңуздан пайдаланыңыз дагы. Абдан бир башаламан башка нерселерди. Бул ойлонулбай айтылган сөзбү? Кокуй, айланайын, Кудай сактасын. Мына суу десең, бул суу эмес, бул айран деп чечим чыгарып аткан соттордо. Ай, кайран. Убактылуу нерсеге ушунчалык кубанган киши. Бүгүн бар да эртең жок.